Эл ырчысы Эстебес Турсуналиев 1931-жылы 5 майда Талас облусунун Манас районуна караштуу Кара Арча айылында өнөрпоздордун үй бүлөсүндө туулган. Атасы Турсуналы комузду жакшы чертсе, энеси Арпаян ооз-эки чыгармаларды мыкты билген жомокчу жана кошокчу болуптур. Мындан улам кичинекей Эстебес жаштайынан эле чыгармачылыкка аралаша баштаган. Ырчылык менен төкмөлүктүн жол жоболорун белгилүү төкмө акын Алымкул Үсөнбаевден үйрөнгөн. Ал эми Үсөнбаев улуу акын Токтогул Сатылгановдун шакирти эле. Андыктан Эстебес Турсуналиев де Токтогулдун жолун улаган саналуу акындардын бири десек болот. Ал устаты менен 1946-жылы таанышкан. Жаш төкмөнүн талантына баа берип, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясына алып келет. Анын чыгармалары 1950-жылдан баштап басма сөздө жарык көрө баштаган. Биринчи поэтикалык жыйнагы Акындын үнү деген ат менен 1960-жылы басылып чыккан. Ал аткарган Жинди суу менен кыз жигит термелерин, өзү чыгарган Акишим, Анделек сыяктуу ырларын ар бир кыргыз сүйүп уккан. Төкмө 1967-жылдан бери СССРдин Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик жана эл аралык руханият сыйлыктары, Кыргыз СССРинин жогорку советинин ардак грамоталары ыйгарылган. Алп акындын өнөрү Кыргызстандын эмес, Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев да катуу баалап, өлкөсүндөгү маарекелерге тез-тез чакырып ырдатып турган. Ал гана эмес, акынга Казакстандын калк артисти наамын өз колу менен тапшырган экен. Улуттук филармонияда эмгектенип жүргөн кезинде эл ырчысы Эстебес фольклордук тобун уюштуруп, жетектеп Кыргыздын бир топ таланттуу уул кыздарын тарбиялаган. Бул топ азыркыга чейин талантын кыргыз элине тартуулап келет. Залкар акын 2005-жылы 11-октябрда 74 жаш курагында дүйнө салган. Ал Арча көрүстөнүндө Залкар акындын айкели тургузулуп, туугандары, кесиптештери жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев катышып, Эстебес Турсуналиевдин басып өткөн жолу тууралуу эскеришти. СССРдин эл артисти Эстебес Турсуналиев көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак.